Чындыгында ошол кыргыз тилди билеби жетишээрлик түрдө. Ошол башкаруу системасына барып иштей турган жетеби жөндөмү жетпей турганы боюнча толук кандуу программада камтылыптыр. Эгерде мен ачык айкын айтышым керек, аябай мындай эми балды комиссия берет экен 3 тесттен. Калганы объективдүү түрдө. Окуу тести дагы, угуп жазуу тести дагы, булардын бардыгы объективдүү түрдө. Мен ойлойм, бул мектептин программасынан дагы алынган, андан тышкары турмушта кыргыз мамлекетинде жашап аткан ошонун тарыхы, адабияты жана башка ушул тарыхтан алынган, жашоо турмуштан алынган суроолор экен. Аябай кызыктуу экен. Бул бир гана мамлекетти президенттик кызматка барууга талапкерлер үчүн эмес, бардык Кыргызстандагы бардык мамлекеттик иштерге иштей турган адамдар ушундайдан өтүш керек. Сот системасы, прокуратура системасы, өкмөт ушунун баарын өтүш керек. Себеп дегенде бизде негизги мыйзамыбыз болгон Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили официалдуу тил. Бирок кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин бардык улуттун өкүлдөрү эгер кыргыз тилин билсе, бул кыргыз мамлекеттин барктоо, даңктоо, тарыхын билүү бул аябай жакшы болмок. Биз ушуга шарт түзүп беришибиз керек. Сөзсүз түрдө бардыгы ушул тесттен акими болобу, айыл өкмөтү болобу, ушул тесттен өткөнгө талапты коюшубуз керек. Себеп дегенде кээде карап көрсөңүздөр, мына телевидениеда болобу, чогулуштарда болобу, кээ бир жетекчилердин сүйлөгөнүн көрүп уяласың. Бул адамды тарбиялайт. Китеп окуган, адабият окуганды окутат. Керек болсо ар бир жылда бирден өткөзүп туруш керек. Кыргыз тили боюнча сынагыңыздын жыйынтыгын азыр угуп чыктыңыз. Айтсаңыз канча балл алыпсыз? 85 баллды беришти. Баякы угуп, анан окуп дегенден где-то 80 канчадан балл болду. Эркин сүйлөөдөн 90 канча балл, жалпысын алганда 85 канча. Жакшы? Биз сизди куттуктайбыз. Рахмат. Ийгилик уланабыз.